Assalamu alaikum урматтуу Талас тургундары, фермерлер. Бүгүн 6 март. Талас шаарындагы чөптөрдүн баарын билип берип коеюн. Канча болуп атат я? 200 сомдон. 200 сомдон. Арзан экен го быйыл, э? Assalamu alaikum ажыке. Кандай жаспыз? Тигиби чөп? Жок, бул алда эним. Жакты көрөлүчү. Былтыр канча эле билгендер болсо жазып коюңуздарчы комментарий. Жазкылак өйдөрөөк болуш керек эле, быйыл жакшы. Assalamu alaikum. Майкелер, чөптүн баарын айтып берип коюңуздарчы. Жакшысы 200 сом. Жакшысы 200 сом. Патологу. 180, 100. Былтыр канча эле ушул кезде? 500 сом нар жак бер жак. Былтыр, э? Эми силерге суроо да. Быйыл чөп да арзан экен, и арпалар да арзан экен да. Бирок эт кымбат да. Ал жагын билбейт экенбиз койкем. Ал жагына түшүндүк жок да. Ким комментарий бересиздер? Эмне болуп атат ошондо? Былтыр арпа 25 сом болсо, быйыл 16 сом экен. Башка мамлекетке мал ташылып атат ошондо. Экспорт. Экспорттон. Мындай кетиште кыргыз эт жебей калабы, эмне болот? 650 дейби? Көнөт ошо. Мына чөп арзан, жем арзан, демек экспорт болгон себептен эт көтөрүлүп атат экен. Бирок мал баккандар үчүн пайда болуп атса керек. Урматтуу мекендештер, кимде мал боло турган болсо байлаңыздар да. Жем да арзан экен, мынакей чөп да арзан экен, эт кымбат. Давай ишти кылыңыздар.